элек жеринен билим алып, элге таанымал болгон, өз эмгеги менен эли жерин колдогон чыгаан инсандарыбыз арбын. Алардын арасында Ош облустук ооруканасында дарыгерлик кесипте 30 жылдан бери аркалап келе жаткан, ар күнү ак халатын кийип, адамзатка ден соолук тартуулаган дабагерлердин устаты Калыбай Койчиевдин даярдаган шакирти хирург Мелис Ормоновдун устатынан алган тажрыйбалары, сырлары менен бөлүшөбүз. Ушул хирургия ишин аркалап келатканыма өзү негизи ординатураны бөлүп алганда 29 жыл. Так бүткөнүнө мына 30 жыл болду. Ишиме общий стаж 88 бүткөн болсом, бил 30 жыл болот экен да. Анан эми бул хирургия иш өзү өтө татаал. Ушунчалык көп мээнети талап кыла турган, анан кийин кесиптердин бири болуп эсептелет. Анан өзү негизи биздин Оол больницада хирургияда ушу биз деген жумуштарда плановый жана экстренный болуп бөлүнүп кетет. Анын ичине мына азыркы эле көрдүңүздөр биздин балдар. Бизде коллектив чоң аябагында 22 хирург бар биздин отделениеде. 22 хирургдун ичинен азыркы убакта илим менен практиканы кошуп алып кеткен отделение болуп эсептелет. Ошонун негизинде бизде доктор науктар иштейт, илимдин докторлору, илимдин кандидаттары. Анан азыркы бизге бүтүп келаткан жаш биздин кадрларыбыз бир эң мындай жаш дегенибиз эле бир 6-7 жыл иштеп койгон кадрлар. Өзү негизи мындай составды алып келе турган болсок, эң аксакал врачтарыбыздан баштап ушул жаш өсүп келаткан кадрлардын баардыгы такшалып калган кадрлар деп айтам. Себеби Ош областынын Жалал Абад жана Баткен областтарында эң тяжелый операциялардын баардыгы ушул жерге локализация, ушул жерде операция болот. Адаттагыдай ар бир аткан таңды устат шакирттер менен бейтаптардын абалын кароодон башташат. Оорулууларды текшерүүдөн кийин медайымдарга өз тапшырмасын берип, дарылоону баштайт. Адамдык сапаты жагынан айта кетсек, аягандай мамилеге так, кыздарга андай өзүнүн эмнесиндей мамиле жасайт бөлүмдө. Оорулууларды так назначение кылып, так өзүнүн ишин ар бир медайымдан сурап, билип, карап турат. Ошо Мелистин өзүнүн баягы ишке болгон кызыкчылыгы, аракети менен айырмаланып, ушу келгенден эле биздин врачтардан бирөөнү тандап, сиз мени окутуп, үйрөтүп, ушу эрежеге жеткизесиз деп, ушу Калыбай Капаровичти тандаган экен. Мына Калыбай Капарович азыркы убакта ушу хирургия бөлүм башчысы, кыйла жылдан бери иштейт, райондо да иштеп келген. Ушул Мелис Калыбай Капарович менен чогуу иштеп, көп жетишкен ийгиликтерге жетти десем жаңылбайм. Себеби азыркы убактарда Мелис ошо Калыбай Капаровичтин уровеніндеги иш аракетти жасап атат. Бөлүмдө түнкүсүн бизде ургентный врач деп коет, ушу ургентный график боюнча жүрүштүп отурат. Турган маалда кандай оору келсе дагы, оору келеби, жеңили келеби, жашы келеби, картаңы келеби, ошо старший ургентный врач болуп бир хирург менен чогуу дежурить этишет. Мен байкашымча азыр уже Мелис ошо Калыбай Капаровичтин жардамы менен бийик деңгээлге жетти десем болот. Жасаган операцияларында эч кандай бир кабылдоо болбойт, убагында чыгып, убагында кетишет. Кеткен кишилер дагы Мелис жөнүндө бир жаман сөз айтып, ушу Мелис жасады эле, биздин ооруган жерибиз кайрадан кабылдап кетти, же болбосо ооруп атабыз, жакшы болгон жокпуз деген сөз уга элекмин. Ар дайым өздөрүнүн мындай жакшы сөздөрүн, жакшы кабылоолорун айтып кеткенин угуп жүрөм да. Мелис Ормонов дарыгерлик кызматта иштеп жатканына быйыл 10 жыл болгону менен кесиптештеринин айтуусунда көптөгөн ийгиликтерди жаратып, өзүнүн кийинки шакирттерин окутуп келет.
Бүгүнкү биздин темабыз тамак сиңирүү системасындагы эң чоң рол ойногон бул боор боюнча болот. Эми дарыгерлик жаатта мен шакирттериме билген нерсеми аябаймын. Анан шакирттериме баягындай копол мамиле кылгым келбейт. Орой мамиле кылып, мисалы үчүн бир нерсени билген болсо, ушуну билбей атасың деп катык айтып койсо көңүл калып калышы мүмкүн. Көңүл калып калып, баягындай не только профессиядан адамга болгондо мамиле калып калышы мүмкүн да. Мен орой тийбейм. Устаз катары деп алсак дагы болот. Себеби мага караганда 2-3 жыл мурун ишке кирип, анан биз келгенде ушу Мелис Кушпакович өзүнүн керектүү кеңештерин берип, операцияларда чогуу кирген учурларда өзүндө бар алган ушул убакка чейин алган практикалык баягындай тажрыйбаларын, алган билимдерин толугу менен бизге жеткизип келип берип турат. Көбүнчө биз бул Мелис Кушпакович менен түнкү күзөт учурунда бирге туруп калган учурларыбыз болот. Түнкү күзөт учурунда ар дайым мындайча айтканда баягындай оор оорулуулар келген учурлар болот. Ошол учурларда кеңешип чогуу операциялар жасайбыз. Ошондой учурларда келген ар кандай күтүүсүз окуяларда, башка учурларда туура жолду көрсөтүп бизге туура кеңештерин берип, ар дайым өзүнүн жакшы мамилеси менен, өзүнүн жакшы жүрүм туруму менен бизге үлгү болуп келет. Бул жерде хирургтар колун жууйт. Кол жууганын өзүнүн ыкмалары бар, методикалары автор боюнча бар. Биз бул жерде колду жуйбуз дагы. Бул жерде самын. Кол жуугандан кийин ушул боюнча операцион сестра бизди кийиндирет. Ушул боюнча кол кайра жуулбаш керек. Операциялык блок болот. Бул жерде көптөгөн операциялар жасалат. Брюшной полоска деп коет. Курсак көңдөйүнө жасала турган операциялар ушул жерде болот. Операционный бригада менен жасалат. Операционный бригада эми анестезиологтордон жана операция жасаган бригададан турат. Операция жасаган адам бир адам жасабайт. Оперирующий хирург анан кийин жок дегенде 1 же 2 ассистент болот. 3 ассистентке чейин болот. Бул эми лапароскоптун өзгөчөлүгү. Буну стерилдөөдө жана озонатор колдонулат. Ошого бул жака салынат. Бул жак озонатор. Бул жак инструменттери. Инструменттери өзгөчөлөнөт. Мында алыс узун болот. Мына камера мисалы. Бул камера жайгашылат. Брюшной полоска. Мына бул зажими. Бул жак зажими. Бул основной жанагы чоңураак органды алганда ушун менен карматып алып чыгат. Бул жакта баардыгы ар бир инструменттин өздөрүнүн аттары бар. Буну менен жакшы иштеген биздин опуттуу устаздарыбыз көп атат. Алардын аркасынан биз кетип атабыз, биз үйрөнүп атабыз. Биз үйрөнгөнүбүздү башкаларга үйрөткөнгө аракет кылып атабыз. Биринчи операцияларга алып келген ошо Мелиске болот мени. Операцияларды берип, жасатып, колунан келген нерсени үйрөтөт. Кол жеңил врач. Больнойлор дагы өтө ыраазы болуп чыгып кетет Мелисекеден. Эми Мелисекеге сөз айтсак, сөз кем, канча сөз айтсак. Потому что бул адамда жакшылыктын баардык характери бар. Өтө жакшы адам. Кесиптешибиз Мелис мырза бул дагы өтө жөнөкөй, ак көңүл. Ушул больнойлордун дагы 80-90% ушул өзүнүн сөзү менен, жөнөкөйлүгү менен күлүп дарылайт. Анан кийин эми операцияда чогуу жасайбыз. Операцияны дагы жасагандары техникасы дагы өтө жакшы. Анан кийин бул экөөбүз Мелис экөөбүз аспирантурага тапшырганбыз. Азыр науканын аркасында уже иштеп атабыз. Эми коллективден же болбосо оорулардан бир жаман сөз укпадым. Ишине дайым так, өз убагында келип, ишин жакшы билген дарыгер.
Андан сырткары иштен сырткары дагы уюштуруучулук жөндөмдөр бар. Майрамдарда ушундай жерлерде жакшы уюштуруп коллективге өзүнүн орду бар, урматы бар дарыгерлердин бири. Эми жогоруда айтылып белгилеп кеткендегидей, бул устат шакирт деген баягыда туура суроо бердиңиз. Бул баягы адам баскан изинен артында жол калыш керек дегендей да, ушундай. Анан эртең биздин улуу устаттарыбыз дагы, биз дагы бирөө устат болсок, биз дагы унутпашыбыз керек. Биздин дагы устаттарыбыз бар, болгон. Ошондой эле ошолор айтмакчы, артты карап канча жыл эмгектенсе, азбы көппү элге эмгеги сиңип, артында эмне из калтырды, кандай шакирттерди калтырды, ал балдардан кандай натыйжа чыгат. Демекчи, ошол нерсени биз дайым улуу устаттардан көрүп, деп, алардан дайым ушу сунуштарын алып жүрөбүз. Ошол сыяктуу эле бүгүн биздин бөлүм башчыбыз Калыбай Капарович айткандай, Мелис Ормонов Мелис инибиз өтө активдүү жигит. Анан быйылдан баштап уже 2-нчи жылга кетип атат. Биз теманы, илимий теманы, кандидаттык теманы ошол контингент больных деп коебуз. Баягы канчалык ошо канга муктаж болуп аткан кайсыл патологиядагы бейтаптар бар, ошолор боюнча биз азыр картотеканы жүргүзүп, статистиканы жүргүзүп атабыз. Буюрса иш алга жылып атат. Медик болуп тандагандан кийин өмүр бою окуйт да. Себеби медицинада жаңы методикалар пайда болот. Операциянын жаңы ыкмалары пайда болот, жаңы дарылар пайда болот. Илим өнүгөт да, бул жерде турбайт да. Биздин эми Кыргызстан Россияга ынтылса, Россияда болобуз, Россия Европада болобуз дейт, Европа Америкада болобуз дегендей сөз да. Анан кийин бул жерде хирургияда, именно хирургияда устаз чоң роль ойнойт. Хирургияда. Мисалы үчүн башка терапияны, башка врачтарды алып көрчү болсок, ал жерде сөз менен эле кетет, окуйт, баягы неме кетет, бирок хирургияда именно физически иштейт да, кол менен иштейт. Баш менен ойлонот, кол менен ошону аткарат. Ошол жерде устаздар чоң роль ойнойт. Баягы жардам берип, биринчи башталганда эми бардыгына кыйын болот. Үйрөнгөнгө чейин баягы ойлонуп аткан нерсени ойлонуп аткан болсо, башында башталганда ошону жасай албай калат. Кейбиркилер бар, эми ойлонуп деле жасап деле кетет. Анын сложносттары көп да. Эми Калыбай Капарович тууралуу айтып кетсем, өтө баягындай адамгерчилик жагынан жакшы адам, бийик адам. Чоң кичинеден ылгабайт, сен жашсың, сен тигиндейсиң, мындайсың деп ылгабайт. Анан билген нерсесин айтат. Билген нерсесин айтат, үйрөтөт. Эми мынаны мындай кылып койдуң, мынаны мындай. Бул мындай болот. Китепте мындай, бул практикада мындай болот айтат. Ошол жерлери жагат да. Анан Калыбай Капарович мага көп операцияларды үйрөттү, дагы эле үйрөтүп атат. Биз бир эле убакта устаз боло алабыз, бир убакта жана устаздарга биз жардамына муктажбыз да. Эртең бир күнү биз чоңураак болсок, бизден кийинки поколениялар болуп кетет да, бизден кийинки муундар. Ошолорго биз чоң устаз болуп калабыз. Ошол өзүбүздүн мисалга айтып кетсем, биздин опытный ошол устаздарыбыз Курманбек Сулайманкулович, Мурат Абдыкалыкович, Турганбек деген агабыз бар, Улукбек Хамидович, Сайпидин Маткасымович деген агаларыбыз бар. Ушул опытный агаларыбыздан биз ушу опыт алабыз. Опыт алып, анан ошолордун негизинде анан биз секин өсөбүз да. Алардын негизинде андан дагы чоң биздин эми ундан да чоң устаздарыбыз бар. Эми алар Бишкекте, мисалы үчүн хирургиянын атасы деп коет, Мамакеев, Сопуев, Эрнис Абышевич деген агаларыбыз бар. Эми биздин ниет, биздин максат ошондой чоң деңгээлдерге жетип, чоң операциялар жасасак, элдин кызматына жарасак, ошондой чоң максаттар бар бизде. Дени сак жашоо, дени сак үй бүлө, дени сак коом.
коомго жашоосу менен үлгү болгон каарманыбыз өз ден соолугу үчүн ар күнү жумуштан кийин спорт залга келип машыгып турат. Спорттун ден соолукка пайдасы өтө чоң. Ар бир спорттун эле пайдасы чоң. Мисалы үчүн футбол, мисалы үчүн күрөштөн алсак, дзюдо, барба, самбо, боевой самбо, бокс, кикбокс, бүт эле спорттун ден соолукка пайдасы өтө чоң. Спорт бул ден соолуктун булагы демекчи. Мен кичинемден эле айылда мектепте жүргөндө спорт менен машыкчумун. Айылда биздики баягындай тоолуу болгон үчүн тоолорго чуркайт элем. Кийин студент болуп келгенден кийин шаарда жүрүп көптөгөн залдарга бардым. Ошондо дагы бокска көбүрөөк барганмын. Бокс боюнча медфактын атынан жанагы универсиада соревнованияларга көп эле чыкканмын. Дипломдор бар жанагы. Анан кийин бирок тилекке каршы кандидат мастер спорт деген жана даражаларды ала албай калдым. Себеби бизде медфакта окуу оор болгонуна байланыштуу успеть этпей калганбыз да, үлгүрбөй калганбыз. Анан кийин спортко кызыгып калганыма бул бирден бир адамдардын себеби бар. Мен агам болчу, Эмил деген агам. Ошол кичинемде айылга барып, тоого чуркап, анан өзү шаарда турчу. Чуркаганда мен кызыгып, ошодон спортко кызыгуу атып калган. Анан спортту таштай албайм. Спорт таштасам эле бир нерсе буюмду жоготкондой болуп, же бир жерим ооругансып, неме болот. Аз залга келип, машыккан сайын өзүмү мындай жеңил сезем. Тренировка кылган сайын өзүмү ден соолугумду чыңдай сезем. Кайра жеңилдим да. Бул бокста жүргөндө Ошто бизди Оморов Турдалы деген агайыбыз үйрөттү. Абдан дасыккан, мыкты тренер болчу. Ошол тренериме чоң рахмат айтам. Андан кийин да бокска болгон, спортко болгон мен кызыгым артып, спорттун пайдасын көп көрүп келем. Адамгерчилиги сылык, спортсмендерге аябай оң таасирлүү жагын көптөн көп түз айтат. Өзү хирург, постоянный травма кайсыл эме болсо бизге айтып түшүндүрүп, мындай кылсаңар лечение андай болот, мындай болот деп туура түшүнүп, советин туура берет да бизге. Албетте мындай ийгиликтерге талбаган аракет жана жакшы окуп билим алуунун артында жетсе болоору айкын. Бардыгы эле баягы келген балдар биринчи көргөндө мындай билинбейт, анан бара мына окууга келгенде, окуп баштаганда уже өзүнүн зээндүүлүгү менен мындай студенттер арасынан сурулуп чыга баштайт да. Аны мен бул баланы өзүм мемеге тарттым. Гистологиядан, патронатология менен сабактардан кружокко тарттым. Тартып ар дайым мени менен түштөн кийин калып сабакты менен жүрдүк, кружоктора катышып жүрдүк. Анан ошондо эле агай мен англис тилин үйрөнөм деп, бул англис тилин үйрөндү. Эми Кудай кааласа дагы жакшы ойлору бар. Өзү да мага көп келип кеңешин сурайт. Ойлорунда бир кандидат наук болсом деген ою бар. Жакында Кудай кааласа биздин медфакка жана международный медицинский факультет бар да, баягы эл аралык медицина факультети бар. Ошолорго сабак берген кирип атат. Бул баладан биз көп үмүттөнөбүз. Көп нерселерди күтсөк болот. Больницада да кадыр баркы жакшы, анча-мынча мен барган сайын сурап коем, мениз кандай жүрөт, неме деп. Келип, экөөбүз тыгыз байланыштабыз. Мен Кудай кааласа бул бала жөнүндө да жакшы сөздөрдү угабыз деп өзүм үмүттөнөм. Мен дарыгер болуп калышыма атамдын, апамдын салымы чоң, бирок апамдын салымы раматылык, апамдын салымы чоңураак деп ойлойм. Себеби биз окуган убакта апа деген эми бүйүмдүү болот экен. Эртең менен бизди студент болгондо айылга барышыбыз, айылга баргандан кийин
шаарга кайтканда бизде эртең менен гана такси болот. Кыштын күндөрү, күздүн күндөрү сууктарда эртең менен туруп алып, биздин курсагыбызды тойгозуп, тапкан ташканы салып берип, кийим кечени салып берип, анан эртең менен суукта автобуска, таксилерге салчу. Анан постоянно ар дайым айтчу, балам жакшы окугун, жакшы жүргүн, эч кимдин акын жебегин, жакшы дарыгер болушуң керек, жакшы дарыгер болуш үчүн ушу жакшы жүрүшүң керек, жакшы окусаң анан келечекте күчтүү дарыгер болосуң деп апам көп айтчу. Раматылык апам. Апам көбүрөөк күйөө көп, жан күйөрүм апам деп коет го. Ошонун сыңарындай апам ушундай нерселерди өтө көп айтчу. Студенттик күндөрдө Мелис экөөбүздүн башыбыздан өтө көп күндөр өткөн. Ошонун бир экөөнү эстеп кетсем, анда биринчи курс эле Эргешбаев деген агайыбыз бар эле, биологиядан берген сабактан берген. Анан ушу бычий сепен деген оору бар да, бычий сепен. Анан ошондо сурап калды бизден. Бычий сепен кандай жол менен жугат, кандай жол менен баягы уйга кандай жол менен жугат деди да. Анан биз айтып калдык, Мелис айтып калды. Агай деди, бычий сепенди биринчи жалбырактардын арасынан деди, кумурскалар жеп алат, кумурсканын уй жегенде ошондон жугат дегенде жалган отур деген да. Ошол окуя эч качан эстен кетпейт да. Анан дагы биринчи курстагы окуялардан ошо адамдын сөөгү жетпейт да бизге. Көп убакыттарда жетпейт эле. Анан түндө үйгө барып окуганда баягы сүрөттөгү башка, кармап окуган башка да. Мелис экөөбүз ошондой чечтик, сөөгү урдайлы деп. Ошондо адамдын омурткасы бар экен эле. Кандай жол менен алып чыгып кетишти билбестен, анан Мелис башына коюп үстүнө чепчикти кийип алды да. Чепчикти кийип эшикке чыкканда ошо чепчикти сурап калды да бир бала. Мелис ушу башын кармап туруп эле билип калды что ичинде сөөгү бар экен. Ошо ойдон эшикке чыгып кетти да. Ошентип Мелис экөөбүз сөөктөрдү алып кеткен күндөр болду. Мелисбек Ормонов 1984 жылы Ош облусунун Кара Суу районундагы Кара Сөгөт айылында төрөлүп өскөн. Өз жеринин кулуну жөп жөнөкөй мугалимдеринин эмгегин баалап, окуучулар үчүн стимул түзүп, мугалимдеринен кабар алып турат. Мелистин окуучулук курактары боюнча айтып кетчи, мен как класс жетекчи катары бир 5 жылдай класс жетекчи болуп иштеп калдым бирге. Андан бери ошол канча жылдар өтүп кетсе дагы Мелис ар дайым мектепке келип, өзүнүн жакшы тилектерин айтып келип жүрөт. Бирок окуучулук күндөрүн айтып көрсөк өтө эмгекчил экендиги билинет да, себеби жашынан эле ушунчалык бир эмгекчил, үйүндө дагы тынбай, көбүнчө бизде айыл жеринде айыл чарбасында иштейт, ошого айлыга байланыштуу мал чарбасына тынбай жакшы кызмат кылат эле. Андан кийин одан келип мектепте дагы өзүнүн активдүү жактарын көрсөтөт эле. Мектепте эң активдүү окуучу ушул эле. Анан ошо окуучуларды ар дайым ушу сабакта бир көркөм окуу болуп калса, ошо көркөм окууда дагы өзүнүн жакшы жактарын көрсөтөт эле. Анан сценарий ошо мектепте мындай бир жакшы даталуу күндөрдө иш-чараларда өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп жүргөн. Анан көпчүлүк окуучулар эле мугалимдер менен айтып калчу эле. Мелис келечекте ошо жакшы кадрлардан чыгат деп. Ошо чындыгында азыр ушул күндө азыр чындыгында Мелис азыр чоң даражага жетип ошо врач болуп иштеп атканы, мына биздин жалпы эле эл үчүн, жалпы достор, классташтар үчүн, мугалимдер үчүн чоң сыймык болду да. Мына эми ошол Мелистин ишине ийгилик каалайбыз, ден соолугу чың болсун, бала чакасы менен тынч болсун. Ат жалында чоңойгон, эли жерин ойлогон уулу үчүн элинин, атасынын тилеги зор. Кесүүнүн пайдасын мен өзүм Мелистин апасы Айжадан билем, аялыман. Ал киши ушундай бир ооруга жолугуп өтүп кетти, бирок ал апасынын, Айжанын өмүрүн Мелис
кемінде бір 5 жылға ұзартты деп ойлаймын мен. Себебі бізде үй бүлөдө кандайдыр бір грипп болуп калсак дагы үй бүлөдө сөз мениске кайрылабыз. Мен сөз хирург болгону менен ар кандай ооруга өзүнчө кеңешин бере алат да. Кеңешин берип, көбүнчө мындай мен өзүмчө тан берем, баланын мындай өзүнүн касиетине, сапатына көбүнчө ушу сөз менен консультация кеңеш берип, ошол кеңештин негизинде бир дарыланып сакайып калабыз да. Анан үй бүлөбүзгө гана медициналык жардам көрсөтпөстөн ушул айылдагы мына туугандардан, айылдагы элдин жашоочуларынан мен көп ыраазычылыктарын угам. Şam çırağı bülümdü, bir atadan bir eneden töröldün, ak sütündü bizge bergen atene. Hem şahardan gelgende, ayılga gelgende ilimdin jumuştарын жеңилдетип берейик деп келебиz. Бул жак агам болот. Келгенде мисалы үчүн оор иштерди жардам берип чөпкө келебиз сезонда. Анан кийин бул жакта малдын, анан кийин койдун көңдөрүн чыгарып берип, иниме жыйыш берип кетебиз чоң иштерге. Анан кийин керек болгондо чакырса анда да келебиз. Кичинебизден баштап ушул айыл жеринде бул жумуштар кээ бирде оор болуп калат, кээ бирде жеңил болуп калат. Анан ошол мезгилде зирегиле ошол үйдө эң чоң болгон үчүн, кийин менден кийин удалаш болгон үчүн тез эле колдон ишти алды. Ар дайым экөөбүздөн да кандай жумуш болбосун биргеликте ынтымак менен ар дайым чогуу бүтүрүп үйрөнгөнбүз. Ушул күндө дагы мен бул жерде турам айылда. Келип жардам беришип, аянышпай ар дайым колго ачылып турушат. Болsun dayım ömür canım. Ушул айылдын тургуну болуп жашайм. Анама мелис инимин пайдасын көп көрүп атабыз. Доодур болуп иштеп атат. Кичине ооруп калсак эле мелиске айтабыз. Мелиске муну мал жерибиз ооруп атат. Буга тиешеси барбы жокпу билбейбиз. Аны сразу чакырабыз. Путубуз күйүп калса деле чакырабыз. Мелис мына жерибиз күйүп калды. Буга караштуу чуркап келип рахмат мелиске ушунчалык жардам берет бизге. Азыр эми бул мелис мына областной больницага иштеп калгандан кийин бизге кыйла эле жеңилдик болду, оңой эле калдык. Тиш ооруган деле барып мелис, баш ооруганы деле. Өзү негизи немеси боюнча хирург. Анысына карабайбыз. Барабыз, сразу мелис чыккандан мындай кыласың. Оңой эле калдыкпы? Бата менен эл көгөрөт. Элинин батасын алып, бир топ сыйлыктарга ээ болгон. Мына замандаш каарманыбыз устатынын артынан көптөгөн ийгиликтерди багындырып, бийиктиктерге умтулуп, келечекте илимдин кандидаты, профессор болууга ат чапкандай ылдамдыкта жетүүсүнө үмүтүбүз чоң.